Var mı? Ошто селе агызып кеткен 4 жаран изделүүдө. 2024-жылдын 14-июль күнү саат 14:00 чамасында жааган жаандын кесепетинен Төлөбүйкөн айылында жана Озгур айылынын Бөрүбай ата эс алуучу жайында сел жүрүп, Төлөбүйкөн айылындагы Мөлбулак эс алуу борборунда 4 адамды сел суусу агызгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча бир үй бүлө 1980-жылы туулган аял киши, кыздары 2005, 2014 жана 2018-жылы туулган жарандар. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары издөө куткаруу ишин жүргүзүүдө. Мындан сырткары 500 адам коопсуз жайга эвакуацияланды. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги. 24-жыл Төлөбүйкөн айыл аймагы Ужумнажар Айдаров көчөсү. Аураван Акбура каналынан автоунан чыгаруу иштери жүрүп жатат. Biriyle döngülükte oynasana. Biriyle döngülükte. Ya. Naraka taştı. Jetebi naraka. Odamda oldu da. Aç bunları. 14-июль. Ош, Озгур. Зона отдыха Жошбай ата. Акбуранын көлөмү 2 метр, 2,5 метрге көтөрүлүп, антип Жошбай ата эмесин зона отдыхын каптап калды мына. Биз турган жерге да мантип келип атат мына. Элдер бүт качып чыгып кетишти. Биз турабыз мына. Ана Акбура ар жактагы атат мына. Akbura bayağı geliyorlar. Bundan alarak korkunca.